Орусиянын Иркутск аймагында катуу нөшөрдөн кийинки суу ташкыны 5 кишинин өмүрүн алды. 1-июлга карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 15 миллиард 232 миллион куб метрди түздү. Кытайдын Куньмин шаарында ШКУ 2019 эл аралык марафонунун салтанаттуу ачылышы болду. Эми ушул жана башка кабарлар менен кенен элек тааныштырабыз. Студияда Тилек Гүлжигит кызы, саламатсыздарбы? Орусиянын Иркутск аймагында катуу нөшөрдөн кийинки суу ташкыны 5 кишинин өмүрүн алды. Жүздөгөн киши жабыр тартып, үй жайын таштап чыгып кетти. Медициналык жардам алуу үчүн 631 адам кайрылган, алардын 60тайы балдар. Кайрылгандардын көбү ар кандай жаракаттар менен ошондой эле өнөкөт оорулары козголуп суук тийгендер. 136 киши ооруканага жаткырылды деп кабарлады Саламаттыкты сактоо министрлиги. Учурда Иркутск аймагына өзгөчө кырдаал абалы киргизилген. Жекшембидеги маалыматтарга таянсак, 53 калктуу конушта 4197 үйдү суу баскан. Метеорологдордун жакынкы күндөрдө Ока, Уда жана Бирюса дарыяларында суу тартылбайт деп болжоп жатышат. Эң көп жабыр тарткан аймактардын бири Тулун шаары. Калаада электр жарыгы үзгүлтүккө учурап, суу түтүктөр иштебей турат. Федералдык жол дагы жабылып калган. Тулунда 800 үйдү суу каптаган. Акыркы суткаларда дарыядагы суунун деңгээли 1 метрдей тартылды. Бирок адистер 2 күн ичинде суу кайрадан көтөрүлүшү мүмкүн дейт. Тулунга 45 000 литр таза суу жеткирилди. Суу ташкыны Иркутск аймагындагы 3,6 миң гектар айыл чарба таласын жууп кетти. Ошондой эле кампада сакталып турган 767 тонна буудайды жок кылды деп билдирет жергиликтүү бийлик. Мамлекеттин калкты таза суу менен камсыздоо жана ичүүчү таза суунун сапатын жакшыртуу аракетинин алкагында өзгөндүн жазы айыл аймагы үчүн каралган долбоор жыйынтыкталганы турат. 2017-19 жылдарга белгиленген долбоорду ишке ашыруу үчүн өлкөнүн казынасынан 4 миллион сом бөлүнгөн. Суу куурларын калыбына келтирүү иши 3 этапка бөлүнгөн. Жалпы 3 чакырымдагы куурлар жаңыланып, 30дай жаңы суу чорголор орнотулду. Дагы 20сына тапшырык берилди. 3-чү этабы август айында жыйынтыкталуучу долбоордун жардамы менен аймактын жыш жайгашкан Кара Дыйкан айылынын 5000 тургунунун ичүүчү таза сууга болгон муктаждыгы жоюлат. Келерки жылдан тартып айыл өкмөттүн өздүк таза суу муниципалдык ишканасы түзүлөрүн жергиликтүү бийлик өкүлү билдирди. Жазы айыл өкмөтүнүн ичүүчү таза сууга болгон камсыздалуусу 75%ды түзөт. Аймакта 16 000 адам жашайт. Мына дүйнөлүк банк боюнча да биз проектке кирдик. Ал проект менен дагы таза суу башталган атат. Ал проект менен дагы мына 19-20-21 жылдары боло турган проект. Ал дагы келип калса, Кудай буйруса, ушу жаз айыл өкмөтүндө элдерди 100% таза суу менен камсыз кылабыз деген ишеничтебиз. Учурда Кыргызстанда 1060 айыл чарба субъекттери тамчылатып сугаруу ыкмасына өттү. Бул тууралуу айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлиги билдирди. Бул максатта мамлекеттик колдоо катары 2 миллион 705 миң сом жеңилдетилген насыя берилген. 1-июлга карата Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 15 миллиард 232 миллион куб метрди түздү. Бул тууралуу электр станциясы ишканасынан билдиришти. Суу сактагычка бир суткада орточо эсеп менен 1111 куб метр суу кирип жатат. Ишкананын маалыматында электр станцияларынын объекттери өткөн суткада саатына 29 миллион 376 миң киловатт электр энергиясын иштеп чыккан. Ата мекенди көрөндөргө жоопкерчиликтүү жергиликтүү дыйкандардын суроо талабы төмөн болууда. Бул тууралуу Кыргыз дыйканчылык илимий изилдөө институтунун директорунун орун басары Биржан Усубалиев билдирди. Анын айтымында жүгөрү, арпа үрүндөрү сатылганы менен мамлекеттик ишкананын кампасында былтыркы түшүмдөн 45 тоннадай күздүк жана жаздык буудай сакталып турат. Которуштуруу жолу менен айдалгандыктан чет элдик сортторго салыштырмалуу булдан эгиндеринин түшүмдүүлүгү жогору болот. Дыйкандардан баягы бизге буйртма берип калса, анан кийинки жылга биз ошол бул дыйкандарга керектүү болгонгала үрөндү өндүрүп бергенге мүмкүнчүлүк алат эле да. Аябай биздин өзүбүздүн ата мекендик сорт. Муну жазында да сепсе болот, күзүндө да сепсе болот да. Көпчүлүк региондордо биздики тоолуу регион болгондуктан жазында себебиз. Эгерде жазында күзүндө күздүк буудай себе албай калса, жазында сеп койсо жакшынакай урожай алат. Аймактарды өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылынын алкагында Кызыл Кыя шаарына 7 ишкана ачуу мерчемделген. Бүгүнкү күндө курулуш иштери кызуу жүрүүдө, айрымдары ишке берилди. Ишканалардын ачылышы менен жүздөгөн жумуш орундары түзүлөт. Иштин жүрүшүнө аймактагы кабарчыбыз Нургазы Жайнаков күбө болгон. Ушул жылдын 3-кварталында ачылышы күтүлүп жаткан шифер заводунун курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Заводду курууга жалпысынан 350 миллион сомдук инвестиция тартылып, февраль айында башталган. Учурда имараттын негизги бөлүгүндө иштер жүрүүдө. Основной каркастарын, негизги каркастарын куруп атабыз.
бүтөлүк деп калдык алдагы. Буюрса жакын арада уже крышасын жаап, стеналарын жаап, ушул негизги зданиянын бүтүшүнө аракет кылып атабыз. Кызыл Кыя шаарындагы мына ушул шифер заводу ишке кирип калса, биринчиден бул жердеги жергиликтүү тургундарга жумуш орундары түзүлөт. Мындан сырткары түштүк аймагындагы керектөгүчүлөр ыңгайлуу шартта шиферлерди сатып алса болот. Ошол эле учурда Өзбекстан жана Тажикстанга шиферлерди экспорттоого дагы мүмкүнчүлүк түзүлөт. Кызыл Кыя шаарынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө да таасир этет. Шаар бийлиги менен ишкананын ортосунда кызматташуу келишими түзүлгөн. Инвесторго шаар аймагынан 4 гектар жер аянты узак мөөнөткө пайдаланууга берилген. Бул жерде жылына 3 миллион дана шифер чыгаруу мерчемделүүдө. Составной мэрии было выделен земельный участок. Мэрия тарабынан 4 гектар жер аянты бөлүнүп берилген. 2019 жылдын февраль айында курулуш иштерин баштадык. Жыл аягына чейин ишке берүүнү пландап жатабыз. Эгер бул жаңы линия ишке кирсе, жылына 3 миллионго чукул шифер чыгарылат жана 130 иш орну түзүлөт. Жумушчуларды жергиликтүү тургундардан тартабыз. Аны менен кошо айланадагы район шаарлар үчүн да шифер баасы арзандайт деп ойлоп жатабыз. Бул жерден чыккан шифер борбордон ташылып келгенге караганда баасы арзан болот. Учурда курулуш материалдары жол акысын кошкондо башка облустарга салыштырмалуу Баткенде кымбат сатылууда. Заводдун ишке берилиши менен Кызыл Кыя шаарына жакын жайгашкан Ноокат жана Кадамжай райондорунун тургундары үчүн ыңгайлуу баада шифер сатып алууга шарт түзүлүүдө. Жеш жайгашкан аймак болуп эсептелет да, ошол жерге шифер заводу түшүп атат. Бул деген элдин муктаждыгын чечүүгө абдан чоң жардам болот эле. Эң жөнөкөй эле мисал менен алганда, анын шиферден чыккан себестоюмуз канча болсо, ошол башка жактагыдай эле болушу мүмкүн, бирок эми жеткирүү, тез алуу бул абдан элге жакшы пайда алып келет эле. Кызыл Кыя шаары Союз учурунда өнөр жайлуу калаа болгондуктан ишкананын жандуу иштеп кетүүсүнө мүмкүндүк жогору. Мындан сырткары цемент заводу да жакын жайгашкан. Мындан улам кыска убакытта курулуш иштери бүткөрүлүүсү күтүлүүдө. Нургазы Жайнаков, Рыспек Мазайыт уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу. Кытайдын Куньминь шаарында Шику 2019 эл аралык марафонунун салтанаттуу ачылышы болду. Шанхай кызматташтык уюмунун катчылыгы билдиргенде, иш-чарага Шикунун баш катчысы Владимир Норов, провинциянын вице-губернатору Юньнянь Ли Малин, Куньминь шаарынын вице-мэри Ху Баого жана жөөгүлүктөр катышты. Ачылыш аземинин алкагында мурдагы марафондордун эсте калган көз ирмемдери чагылдырылган сүрөт көргөзмө өттү. Владимир Норов Ысык көлдүн жээгинде болгон марафон тууралуу өзгөчө баса белгиледи. Быйыл марафонду Кыргызстан Азиянын бермети болгон Ысык көлдүн жээгинде алгач ирет өткөрдү. Бул жарышта 27 өлкөнүн жөөгүлүктөрү чуркады. Марафонду өткөрүү Шикуга мүчө мамлекеттердин кызыгуусун арттырып жаткандыгынын далили, деди башкы катчы. Жыйынтыгында Норов эл аралык марафондун желегин Куньминь шаарынын вице-мэри Ху Баогого тапшырды. Ысык көлдө белгилүү шахматчы Анатолий Карповдун кубогу ойнотулат. Бул тууралуу аталган спорттун түрү боюнча федерациядан билдиришти. Маалыматка ылайык экинчи жолу өтө турган мелдеш 29 июльдан 8 августка чейин Чолпон Ата шаарында болот. Ага 6 жаштан 14 жашка чейинки жаш шахматчылар катышат. Президенттин аппараты Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги менен шахмат федерациясы уюштуруп жаткан турнирде КМШ жана жакынкы чыгыш өлкөлөрүнүн спортчулары мелдешет. Бишкекте Роман-Эль Кап аталышындагы көркөм гимнастика боюнча эл аралык турнир башталды. Иш-чарага Казакстан, Өзбекстан, Орусия жана Кыргызстандын 400дөй гимнасттары катышууда. Мелдеш Газпром балдарга дене тарбия жана ден соолукту чыңдоо комплексинде өтүүдө. Калыстардын баамында өз чеберчиликтерин көрсөтүүгө катышуучулар мыкты даярданып келгендиктен мелдеш кызуу жүрүп жатат. Соревнования Роман-Эль Кап. Роман-Эль Кап мелдеши гимнастика федерациясы тарабынан 3-чү ирет өткөрүлүп жатат. Буга чейин 2 жыл катары менен Ысык көлдө болсо, бул жолу Бишкекте уюштурулууда. Күндөн күнгө көркөм гимнастикага кызыккандардын саны көбөйүүдө. Азыр мелдеште 400 бала ат салышууда. Сиздер күндаректин түшкү чыгарылышын көрдүңүздөр. Мына ушул жана башка кабарлар КТРК Чекиткейжи жана Ала Тоо 24 мобилдик тиркемебизге дагы жайгаштырылды. Ошондой эле социалдык тармактардагы расмий баракчаларыбызга дагы баш багыңыздар. Саламатта туруңуздар.